Салам достор, NDC каналына жазылып, лайк басып, комментарий жазып коюңуздарды сиздерден өтүнөм. Бул жаңы канал болгондугу үчүн сиздердин жардамыңыздарга аябай муктажмын. Бүгүн болсо арыктоо туурасында сөз кылабыз. Менде алынган маалыматтар бүт бары Zaman KG сайтынан алынган. Келбетиңизди кайра калыбына келтирүү үчүн эч бир диетасы жок же алаң гана суунун жардамы менен арыктоо мүмкүн экенин билесизби? Америкалык дарыгерлердин изилдөөсү боюнча сууну аз ичкен адамдардын териси тез картайып, бырыш түшөт. Ошону менен бирге 2-2,5 литр суу ичпеген адамдарда толуп кетүү коркунучу бар экен. Суунун жардамы менен арыктоонун жолдорун карайлы. Россиялык диетологдор аялдарды ашыкча салмактан арылтуу үчүн суу менен тажрыйба жүргүзгөн. Адистер аларга эртең менен ачкарын 2 стакан муздак сууну ичүүнү милдеттендирген. Ортодо 20 мүнөт өткөндөн кийин эртең мененки тамакты ичүүгө кеңеш берген. Ушундай жол менен аялдар түшкү, кечки тамактардын алдында милдеттүү түрдө 2 стакан суу ичип турушкан. 2 жумага созулган бул тажрыйбанын жыйынтыгында катышуучулардын бардыгы 3-4 килограммга арыктаган. Мындан сырткары алардын жүзү ажарланып, денесиндеги куюлган кандар суюла түшкөнү белгилүү болгон. Андыктан сиз жана биз да күнүнө 2-3 литр суу ичүүнү адатка айландырсак, мындай жол менен ашыкча салмактан арылып, ден соолугубузду жакшырта алабыз. Эркектер деле, аялдар деле тез арыктап, ашыкча салмактан арылуу маселеси менен күрөшүп келет. Бир эле учурда ден соолугуңузга кам көрүү менен тез арыктоо жолдорун сунуш кылабыз. Кыска убакыттын ичинде ашыкча салмактан арылуу үчүн эртеден кечке чейин ачка калып диета кармоонун кажети жок. Болгону жашоо ыргагыңызга бир аз да болсо өзгөртүүлөрдү киргизиңиз. Таңкы тамактанууга кичине тилимсыр помидор же жумуртка колдонсоңуз болот. Эртең мененки тамактануудан соң күн ичинде кандын түзүмүндөгү шекердин түшүп кетпөсү үчүн ортодо кургак жемиштерди да жеп туруңуз. Узак убакытка чейин ачка калуу зат алмашуунун иштөөсүн жайлатат. Мунун себебинен улам тез арыктооңуз дагы кыйындайт. Ар дайым кыймылда болуңуз. Күнүгө эртең менен жана кечинде таза абада жөө басыңыз. Бир күн ичинде тамак аштын ордуна айран, кургак жемиштерди жана сүттү альтернатива катары колдонуңуз. Бат-баттан суу ичип турганды унутпаңыз. Газдалган таттуу суусундуктардын ордуна пайдалуу чайларды колдонгон ал да канча пайдалуу. Тез татым тамак аштардан баш тартып койгонуңуз эле оң. Кечки тамактын өлчөмүн азайтып, жатаарда 3 саат мурун тамактаныңыз.